О, мына дагы бир Куран күйүдө. Бул күнөө чеченский мушкер Хамзат Чимаев. Бул күнөө лидер чеченский Рамзан Кадыров. Эгерде туура өздөрүн алып жүрүшпөсө, мага керек эмес, кереги жок. Куранды күйгүзүп салыштым. Ассаламу алейкум, туугандар, барыңарга салам. Ушул ролик жетиш үчүн мусулмандарга достор видеого лайк басып койгула, сөзсүз түрдө баарына жетип барсын. Күндөн күнгө бул кылыктарын Швецияда достор Куранды күйгүзүүдө, дагы деле улантууда бир жумадан бери достор. Хамзат Чимаев баарыбыз билебиз, Швеция жарандыгы колунан эмне келет деген мааниде Швецияда бул нерсе мусулмандарга каршы бул кылыктарын улантууда азыркы учурда. Азыр дүйнөдө мусулмандарда ар жерлерде митинг кылууда бул Куранга байланыштуу. Ал жактагы мусулмандар бул нерсеге кантип Куранды карап турушат, күйгүзүп жатканын, өртөп жатканын көрүп деген суроо жаралса достор, карап турууга да мажбур, көрсө да себеби төрт бурчунда курчап турган милициялар менен капталган достор. Хамзат Чимаев бул нерсеге достор, бул террорчу, мен мусулман болгону менен башка чет диндерге каршы болбогонун айткан, жана силер урмат сый көрсөтүшүңөр керек деген ойлорду жазуудагыдай көргөнүңөрдө калтырган. Жакынкы убакытта достор, эл дүйнө күтпөгөнү нерселер болуп кетиши мүмкүн. Силерди жана дүйнөнү Кудай сактасын достор. Сурмаларым көзүңдө сурмаларым, куй